Ысык көл районунда ЯЭПке мүчө мамлекеттердин бажы кызматтарынын 43-чү отуруму өттү. Буга Кыргызстан, Армения, Беларусь, Казакстан жана Россиянын бажы кызматтарынын өкүлдөрү катышты. Мында аталган биримдикке мүчө мамлекеттер арасындагы товар алмашуудагы өз ара карым-катнашты чыңдоо, жөнөкөйлөштүрүү, ошондой эле бажы жол жоболорун натыйжалуу колдонуу маселелери каралды. Жүк ташуудагы бул келип чыгып аткан маселелер жанагы товарларды контейнер аркылуу ташуунун ыкмаларын жана андан келип чыгып аткан кээ бир маселелерди чечүү боюнча дагы маселе көтөрүлдү. Улуттук мыйзамдардын алкагында иштөө, ошону менен бирге Евразиялык экономикалык биримдиктин бажы кодексиндагы негизинде иш алып барылып, ошондон улам жана мен жогоруда айткандай жалпылаштырган бирдиктүү бажы көзөмөлүн жүргүзүү процесстери болуп эсептелинет. Бул жерден сөзсүз соода экономикалык иштерге катышкан бизнес өкүлдөрүнө ыңгайлуу шарттарды түзүүдө болуп эсептелинет. Отурумдун жүрүшүндө бажы тармагындагы тобокелдиктерди азайтуу боюнча да пикир алмашуу жүрдү. Мындан тышкары аталган тармактагы айрым документтерди электрондук форматка өткөрүү жана аларды электрондук навигациялык пломбага тиркөө жөнүндө маселе көтөрүлдү. Бул ыкма бажы операцияларын жөнөкөйлөтүүгө жана ЯЭП өлкөлөрүнүн транзиттик дарамети үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө чоң өбөлгө. Вопрос внедрения или применения уже на практике навигационных пломб сейчас весьма актуальный. Навигациялык пломбаларды практикада колдонуу маселеси азыр абдан актуалдуу болуп, бул биздин Евразиялык экономикалык биримдиктин күн тартибинде көптөн бери турат. Учурда келишим түзүлүп, ратификацияланды. Бул ыкманы колдонууга да убакыт жакындап калды. Документтерди электрондук түрдө кантип жүктөө жөнүндө маселени бүгүн Беларусь тарап жакшы көтөрүп чыкты. Евразиялык биримдиктин биздин аймак аркылуу товарлардын өтүшүн көзөмөлдөө үчүн зарыл болгон электрондук пломба, товардык жүк жана транзит болгондо товарды ташуу документтеринин болушу маанилүү нерсе. Ошондой эле электрондук эсеп фактуралардын болушу да шарт. Бул процесстер азыр бардык өлкөлөрдө бирдей иштеп жатат. Бирок бир аз техникалык мүнөздөгү көйгөйлөр бар. Мүчүлүштүктөр жоюлуп, тез арада ыңгайлуу шартта иш жүрөт деген ойдобуз. Бажы кызматтарынын бириккен коллегиясынын отурумунда кабыл алынган чечимдер ЯЭП алкагында интеграцияны мындан ары бекемдөөгө жол ачары баса белгиленди. Муну менен экономикалык өнүгүүгө жана ЯЭПке мүчө мамлекеттеринин бажы кызматтарынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатууга шарт түзүлөт. Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык көлү болсо.